Окуу жайдын кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин аспиранттарына 2022-2023 окуу жылынан бери кыргыз тест системасына даярдануу боюнча сабак өтүлгөн. Жыйынтыгында ноябрь айынан тартып кыргыз тест мамлекеттик мекемеси ОШМунун аспиранттарынын арасында тест жүргүзө баштады. Аспиранттар мында ар бир субтесттерди кантип тапшыруу керек, канча убакыт берилет, талаптары, эрежелери, тартиптери менен кошо окутуучулар ар бир сабакта тиешелүү көндүмдөрдү калыптандыруу өнүктүрүү боюнча сабактарды беришти. Аспиранттар окуу, угуу, лексика жана грамматика боюнча субтесттерди белгилешти. Андан кийин жазуу, сүйлөө субтесттери боюнча рейдтердик таблицаларды түзүү иштерди жүргүзүштү. Тестти тапшыруунун максаты окуу жайдын аспиранттарынын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоо, тилди деңгээлдик талаптарга ылайык окутуу жана тилди билүү деңгээлин баалоо тармагында адистерди даярдоо болуп саналат. Биз көбүнчө сүйлөгөндө башка тилдерди көбүнчө орус тилин кошуп сүйлөйт экенбиз. Ошол таза сүйлөй албайт экенбиз да. Бул жагынан дагы өзүбүздүн кемчиликтерибизди билип жатабыз. Ар бир Кыргызстандын жараны башка улуттан болобу кыргыз тилинде иш кагаздарын жүргүзүүгө, кыргыз тилин таза сүйлөөгө милдеттүү деп эсептейм мен өзүмдүн оюм боюнча. 2022 жылдын январь айында Кыргыз тест мамлекеттик мекемеси менен Ош мамлекеттик университети кызматташып, алгылыктуу иштерди алып барууну көздөгөн меморандумга кол койгон. Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасында Кыргыз тест системасынын деңгээлдик талаптарын билим берүүнүн бардык баскычтарына киргизүү каралган. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, ОШМУ жаңылыктары.